Budan keyin büçür ala başlaydı, уже jaz kele başladı. Oşoga deri putap, bundan aşıca nemerselerin. Putap taşlayбыз. Кубанычбек Бакалбаев 1 гектардан ашуун жерге 300 түп кокон гилес тиккен. Жаздын келиши менен багбан мөмө дарактарын бутоого киришти. Бул аракети менен ал түшүмдү мол алууну көздөйт. Булар зака жеп калышы мүмкүн. Булардын аралыктарын 50 см коюп, ортосун ачык коюш керек. Анан уштарын 40 коюп болсок, бийик болуп кетет. Onu кийип алышка да кыйыныраак. Мөмөнү дагы жакшы бербейт. Ошого биз шамалдатып, өзүнүн эрежелери бар. Ошого каратып кыркабыз. Түшүмдү жакшы алып, үй бүлөгө киреше алып келүү үчүн гиластын жакшы сортун тандаган. Багбандын айтымында кокон гиластын бул түрү кирешелүү жана экспорттоого болот. Воловой сортун тандаган себеби экспортко жакшы экен. Кирешелүү анан мындай эмесин дагы жакшы алат экен. Түшүмүн, акчасы дагы жакшы дейт. Ошодон ушуну тандадык. Шудан жакшы пайда таап калсак, башка жака дагы жерлер бар, ошол жерге дагы балина, ошондойлорду азыр көп экспортко кетип атат. Ошолорду эгишке ниет бар. Быйыл буйруса аракет кылабыз. 5 жыл мурун тиккен бак түшүм бере баштады. Жаздын келиши менен багбан бак аралап мол түшүм алуунун аракетин көрөт. Айтымында бакты жаш баланы караган сыяктуу эле камкордукка алуу керек. Астына мочавина салабыз. Күзүндөсү болсо дагы өзүнчө салынган дарылары бар экен. Карабасаң болбойт, буну караш керек. Анан аралыктарын булардын мындай алысыраак, бири-бирине караганда мен 6 метрден кылып тиктим. Көбүнөн сурап, кеңеш алып, эски мына чоң багбандардан ошого каратып тиктик. Ошо бунун азыр мына бүчүрүнө бир башка неме берилет, удобрый химикат. Ondan keyin dagы өзүнө керектүү маалында жалбырагына берилет. Дагы күздө бергенбиз, мочавина беребиз. Шу бирок сууну аз эле ичет экен бул. Bir жылда 3 жолу коюп койсо болот. Көп сууну каалабайт экен бул, кууратып коет экен көп суу. Малына карап туруп берип койсо болот экен ушу. Бутактарда көбүнчө мындай ичине өскөндөрдү алыш керек да. Көбөйтүрсөң биринчи мөмөсү да кичинекей болуп калат. Жакшы эме болбой. Ошого маналарды алып, ичинде эме кылса, аба да жакшы тиет, күн да жакшы тиет, мөмөсү да чоң болот. Анан да ортодо. Ана өзү ачылат да мындай айтканда, эме болот. Ошол Атайын адистин жардамы менен мөмө бакты бутоого киришишти. Мөмөнү начар байлаган, такыр мөмөлөгөн бутакты кыйып салуу керек болот. Суюлтуу гүл бүчүрүнүн пайда болушуна көмөкчү берет. Керексиз бутакты жонойгондо бутаса дарак начарлайт, чүнчүйт, тез чирийт жана суукка байымсыз болот. Жер адистери учурда колдонулбай калган жерлер көп экендигин эске алуу менен бак тигүүнү сунушташат. Сунушум болсо мындай да, көп жерлер азырга чейин көп кайракы жерлер байга сугат жерлер колдонулбай эле жатат бул эме боюнча. Ошого мен сунушум мындай эле, эгерде ошол кайракы жерлерге башка сугат жерлерге ушундай бак тиктисе, бактан жакшы киреше таба албайт. Башка киреше сончолук өзүн өзү актабай баяда айтып кеткенмин. Азыр көбүнчө ушул бактан гана түшүм тапса болот. Бак бардыгы жакшы кылат. Бак жерди да жашартат, элди да жакшы эме кылат, бага баштайт, көрктү да берет, бардык жакшылыктарды берет да. Ошол үчүн мен бардыгына ушул бак тигишсин деп сунуш кылат элем да бардыгына. Ошо колунан келгендерин бардыгы ошондой кылса жакшы болот эле. Адистер февраль айынан тарта май айында бактарды өз эрежеси менен бутоо керектигин айтышат. Гектарлаган жерден мол түшүм алууну көздөп турган багбан быйылкы жылдан кокон гилести коңшу өлкөлөргө экспорттоону пландоодо. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.